Омар Байжиев, «Bir тоғылық самын». Әңгіме. Ошентип менин атам киши өлтүргөн, деди Турусбек. Алтымызын соккон желге билинер билинбес шуудураган жалбырактарды тиктеп, эчаккы болгон бир окуяны эстеп жатты окшойт. Кичинекей үрүлдү жерден алып кармап турсаң, эки мүйүзүн сербейтип чыгарат. Ал эми катуураак кыймылдатып койсоң, дароо седеп үйүнө кире качат. Анан аны эмне кылсаң да чыкпайт. Чукулап кыймылдатсаң, ого бетер жабышып, ары так уюгуна кирип алат. Эгерде тийбей оюна койсоң, бир аздан кийин өзү эле текедей коюп чыга келет. Бала кезде мындай көрүнүштү дала жолу байкагандырсыздар. Биз да солк этпей, үн катпай отура бердик. Бирок кеп мындаган эмес, деп улантты Турусбек әңгемесин. Согуш жылдары, каатчылык. Айылдагы аскерге чырактуу эркектердин бири калбай майданга кетишкен. Мен анда жаш бала болчумун. Энем көбүнчө үй оокаты менен алек, ачуусу чукулураак адам эле. Бир буркан таап алса, атам экөөбүзгө күн көрсөтпөйт. Ал эми атам болсо эч кимге пайдасы да, зыяны да тийбеген адам. Бирок кезде ичип коймою бар. Айрыкча Мырзабек Зөөкүр деген досу кезиксе ичпей койбойт. Кээ бирөө мас болсо кыжырланат, кээ бирөө тескерисинче душманын да кечирип, өбүшүп, мээримдүү болуп калат эмеспи. Атам да ошондой киши, ичип алса эле момун болуп, каткырып күлүп, мени эркелетип, энем эмне дебесин кыңк дебей тилин алчу. Бирок мындайда энем чатак чыгарчу. Атамды тилдеп, мени каргап шилеп, үйдөн кууп чыгып, тамак бербей чыдөтчү. Атам энемден кадимкидей коркот. Биздин үйдө болуп аткан окуяларды эч ким билбейт. Дарбаза жабылуу, этебиз кабаган. Атам Мырзабек досунан башка менен сырдашпайт. Кээде энем үйдө жокто сарайга кирип алышып ичкилик ичишет. Мындайда көбүнчө Мырзабек сүйлөйт. Хай, ушу сен да эркексиң бе? Катын дегенди көп чойроктотпой бек кармаш керек. Зайыбыдан корккон эркек адам эмес, ал жөн эле бир жан. Кана, келем сенин кайратың үчүн, деп бакылдап жатканын нечен жолу уккамын. Бала кезимде турмуш мени көп эркелеткен жок. Үйдө жанагындай талаш тартыштар күн алыс болуп турат. Энем атамды тилдегенде менин да өлүк тиригимди кошо көргүсү келип калат. Бирок турмуш канчалык оор болбосун, үйдөн канчалык тил угуп, зээнин кейбесин, бир адамды көргөндө баарын унутам. Бул Зайра. Зайранын атасы согушка кеткен. Энеси Сурмаш болсо, 1-2 айдан кийин айылда дүкөн кармаган төкөр Мамыт менен баш кошуп Казакстанга көчкөн. Зайра энеси менен кошо кетүүнү каалабай, чоң энеси Алкандын колунда калган. Алардын үйү көчөнүн аркы башында. Кечинде энем баланчаныкынан сүт алып кел деп колума карапа берет. Бирок мен кимдикине жиберсе да сүттү Алкан чоң энемен сурап келем. Айылда саат 6-7-лерде эл орунга отуруп, от жагыла баштайт. Бул маалда мени кайда жумшаса кыңырылып үйдөн кетпейм. Анткени балким Зайра биздикине от сурап келип калабы деп ойлойм. Бирок ал келбейт. Ырас 1-2 жолу көмүп койгон от өчүп калыптыр. Эмнегедир ортодогу үйлөргө кирбей биздикинен алып кеткен. Андан кийин түк келген жок. Ошондой болсо да келип калабы деген үмүтүм өчпөйт. Зайра менден кичүү болсо да экөөбүз бир класста окуйбуз. Мында жашыруун сыр бар. Аны өзүмөн башка эч ким билбейт. Мен 7-де окуп жүргөндө ал 6-да болчу. Адегенде 7 класс менен 6 классты бир бөлмөдө бир мугалим окутчу. Анткени мугалимдердин көбү согушка кетип, мектепте 4 гана окуучу калган. Мындай системаны Карликовый деп коюшчу эле. 8-не өзүнчө мугалим окутчу. Байкасам 6га келгенде Зайра экөөбүздү 2 бөлүп жибере турган. Окууну бүткөндө бир институттан окусакпы деген үмүт да бар эле. Ошондуктан мен 7-де дагы бир жыл калып, Зайранын күтүүнү туура таптым. Албетте, муну анын өзүнө да айткан жокмун. 3-чейректен баштап сабакка көп келбей, келсем да үй тапшырмасын аткарбай, аткарсам да эсебин туура чыгарбай, жазуусун атайлап ката жазып келүүчү болдум. Буга мугалимдер таң калат, анткени мурда жакшы окучумун. Директорубуз мени бир нече жолу кабинетине алып кирип, жакшы да жаман да сүйлөшүп көрдү. Айласы кеткенде үйгө барып атын эме даттанып, таякта жетирди. Бирок мен өз максатымдан кайтпадым. Ошентип 7 класска көчпөй калдым.
Рас, ата-энем, ага туугандарым бир топ капа болушту. Чогуу кан классташтарымда ызалабай койгон жок. Бирок мен ойлогон оюма, алдыма койгон максатыма жетиштим. Эмдиги жылы Зайра экөөбүз бир класста окуйбуз. Балким бир партага отурабыз. Анан Пржевальскийге барып педагогикалык техникумга киребиз. Муну эстегенде башыман өткөн мага сокур тыйынчалык да болбой калат. Биздин айыл абдан көркөмдүү жерден орун алган. Жери да өтө жакшы. Семиз, бир гана жетишпегендиги суу жок. Айылдын бир четинде чоң алыш бар, бирок анын суусу бат эле соолуп, аштыкка да жетпей калат. Рас, азыр канал салынып, ГЭС курулду, бирок ал кезде суу маселеси кыйын эле. Кышында кар эритип ичебиз. Жазында болсо кыядан түшүп, 2-3 чакырымдай жерден жыргалаңдын так өзүнөн чакалап ташыйбыз. Албетте, бул оңой жумуш эмес. Өзүмдүн да кыйгыраак кыялым бар эле, чаканын үнү шылдыр эткенде эле дыр коюп качам. Апам: кокуй, жанагы дүмүрөйгөн шайтан азыр эле ушул жерде турат эле, заматты кайда жетип кетти?" деп сыйпалап калат. Ал эми чукул жерден колго түшүп калсам: "Ой, белим ооруду, бутумду чыгарып алдым" деп атам өзү ишке киришмейинче тултуйуп барбай коем. Бирок кээде таптакыр башкача болот. Зайранын чөйчөктөй чакасы болор эле. Ал апкечин назик ийнине коюп, кыяны көздөй баратканын көрсөм, жымын куюм болуп үйгө жетем. "Апаке, суу алып келейинби?" Отам, сени кайсы кудай жалгады? Алып келейинчи апа, суунун зыяны тийбейт." Кечээ атаң экөөлөп, араң 2 чака алып келдирдик эле. Эми эмне болду? Таяк сага майдай жагат го улум. Суу бар, кечинде алып кел. Бирок мен ал сөздөрдү угуп отурууга чамам жок. Шапашып чакадагы сууларды очоктогу чоң кара казанга шарылдатып куя салып жөнөйм. Апам таң калып карап калат. Мен болсом чаңды бурулдатып шуркап отуруп Зайрага жетем. "Зайраке, кайда баратасың?" деп сурайм билип турсам да. "Сууга, сенчи?" Мен да чогуу баралы, Зайра унчукпай башын ийкейт. Тал-тал өргөн чаштары сеңселе түшөт. Бир топко дейре унчукпай жүрүп отурабыз. Анан Зайра 3 чоң седеп тагылган жашыл баркыт бешмантын чежет да ийнине апкештин алдына төшөйт. "Ийниң ооруп кеттиби, Зайраке?" "Жок, жөн эле." Ал кандайдыр түшүнүксүз күлүмсүрөйт. Ийини талып кеткенин менден жашыргысы келет, бирок чакаларды өзүм көтөрүп алам. Кыздар өзүнчө бир кызык калк болот экен. Мурун 4-5 класстарда окуп жүргөндө чогуу эле ойной берчүбүз. Ал тургай биз менен кошо мугалимдерден жашынып чүккө да атыша кетчү. Бирок бир топтон бери Зайра кандайдыр башкача болуп кетти. Дайыма менден да башкалардан да ал тургай бүт дүйнөдөн уялып тургансыйт. Чүккө ойноп, тезектен чылым ормок тургай элдин көзүнчө жаныма келип мени менен сүйлөшкөнүн да койду. Билбейм эмнекен. Бара-бара мен да уялчак болуп кеттим. Жыргалаңдын боюна жеткенде ызы-чуу салып сууга түшүп жүргөн балдарды, кыздарды көрөбүз. Биз да түшөлү десем такыр болбойт. "Кетеличи, үйгө суу керектир", дейт ал. Кетсе кетеле. Кыядан бир аз көтөрүлгөндө төө куйрук баскан дөбөлөр бизди сууга түшүп аткан бала чакадан далдалап калат. Мен Зайранын 2 чакасын сол ийниме салам да өйдө көздөй дыңылдайм. "Киши келе жатат, берчи өзүмө", дейт Зайра. Чакаларын өзүнө берем. Анткени кыздын чакаларын көтөрүп жүргөнүмдү балдар көрсө шылдың кылат деп чочулайм. Алдыдан чыккан адам бизден ылдый түшөрү менен Зайранын чакаларын кайралам. Ал дайыма алдыда басат. Өтө тик жерлерде мага жуп-жумшак колун берет. Мен чакаларымды кылтылдатып, анын колун кармап, 1-2 кадам басарым менен ал колун тартып алат да кете берет. Зайранын 2 кулагында 2 кичинекей сөйкөсү бар. Алар алтында эмес, асыл таштан да эмес. Бирок мен ошол 2 кичинекей нерседен көзүмдү албайм. Алар мага дүйнөдө баа жеткис кымбат заттардай көрүнөт. Мындайда мен Зайранын кежегесиндеги майда, аз-аз тармалдашкан жумшак жаштарына колумду тийгизгим келет. Бирок кол барабы? Эгин орулуп бүттү. Сары жалбырактар шуудурап, жерге түшө баштады. Кыя. Зайра экөөбүз суу көтөрүп чыгып келе жатабыз. Күн бүркөк. Бир кезде көмкөрүлгөн асманды эбегейсиз чоң соп камчы менен бирөө шылый чапкан сыяктуу чагылган жарк эттири экиге бөлдү. Күндүн күркүрөгөнү кулак тундурду. Коркуп кеткен Зайра алайып мени карады. "Эмне, коркуп кеттиңби?" "Жок,
Жөн эле мен эч качан мындайды көргөн эмесмин. Коркпа, мындайдын далайын көрөсүң, деп күлүп койдум мен. Ошондо Зайра бул чагылганды, бүркөлгөн асманды гана эмес, жаркыраган күндү, жымыңдаган жылдыздарды, учу кыйрына көз жетпеген алтын талааларды, эйрим уйру болуп жалтырап алдыбызда жаткан жыргалаңды, теги ыракта билинер билинбес көгөрүп асман менен кошулушкан ысык көлдү акыркы жолу көрүп турганын билсем, балким башка сөз айтар белем. Дагы чагылган жарк этип, дагы күн күркүрөдү. Ботонун жашындай чоң тамчы тарс этип жерди чаңдатты. Биз кол кармашып, кыядан чыгып кетүүгө шаштык. Өлгөн жыландай ийрилген жол кыймылга келип, биз канчалык ылдамдасак, ал ошончолук узаргансыйды. Асканын жанына келгенде кара нөшөр калбырдан төккөндөй шатыратып жиберди. Чакалардагы сууга чопулдап, жан кошулуп ташыды. Чоң үңкүр бар болчу, үй салгандар илгертен бери кум алышчу. Жүрү үңкүргө. Мен Зайранын колунан тарттым. Ал жерге жеткенче экөөбүз тең шөлбүрөп суу болуп кеттик. Үңкүргө кирер замат үстүмдөгү чалгый суу болгон көйнөгүмдү чечтим да, сыгып кайра кийдим. Сен да ушинтип албайсыңбы? Суук тиет, дедим Зайрага. Бирок ал мени карап, кандайдыр түшүнүксүз жылмайып жаркырады. Суук тиет, күн суук, деп дагы айттым. Эчнерсе эмес. Ал дагы түшүнүксүз жылмайды. Зайранын саал тармалданган көмүрдөй кара чачтары маңдайына, жаактарына жабышып, эгенин учунан сымаптай мөлт этип жаан тамчылайт. Майда жашыл гүлдү жуупчука көйнөгү денесине кыналып, кыздын да тынакай келишимдүү мүчөсүн дааналап турат. Чуркап келгендиктен ал энтигип катуу дем алат. Көкүрөгү болсо, ооба, эми баарын түшүндүм. Суу көйнөгү жабышкан көкүрөгүн көргөндө бир чети таңыркап суктандым, бир чети уялдым. Ал тургай жүрөгүмдү кандайдыр бир кубанычтуу кыял жылыткансыды. Эмнеге кубандым экен ошондо? Балким Зайра чоңоюп бойго жете баштаганына сүйүндүмбү, билбейм. Кыз муну байкап калган окшойт, эки колун бооруна алды да ары бурулуп кетти. Үйгө кетеличи, деди Зайра. Мен көйнөгүмдү кайра чече коюп үстүнө жаптым, бирок ным болгон көйнөк кантип жылытсын. Жаан катуу, суубуз булганат, деди. Сууну төгүп салалы. Кереги жокпу? Анан эмне үчүн бардың жыргалаңга? Мен аны тигилей карадым. Зайра уурусун карматып койгонсоп, үңкүрдүн бооруна жабышкан кичинекей ташты чукулап калды. Мен дагы сурайын дедим, бирок биздикинде да бүгүн эки чоң казан, күмүш самовар, эки чара толтура суу бар экен эсиме түшүп, эмне айтарымды билбей далдайып тура бердим. Зайреке, үшүдүңбү? Жок. Зайра үңкүрдүн үстүнөн шорголоң жаанга алаканын тосуп, анын тарсылдап колуна тийип чатырап атканын карап турат. Зайра, Турусбек. Менин бетиме анын суу болгон чачтары тийди. Унчукпайбыз. Эки колум эки канат болуп, жер бетине алтын нур чачкан күндү көздөй таптакыр башка дүйнөдө жомокту учуп бараткансыдым. Кетеле, батыраак кетеле, деген үн гана мени асмандан айдап жерге түшүрдү. Зайреке чакадагы сууларды төгүп жиберип, кыя менен өйдө чуркады. Мен артынан жөнөдүм. Жаан дагы эле басылбайт. Кырга чыкканда 2-3 атчан караан көрүндү. Бул бизди издеп келе жаткан адамдар экен. О, монтоңдонгон шайтандар, үйдөгүлөр издеп чакчелекке түшүп атышпайбы? Деди алардын бири. Чакаларыбызды аларга берип коюп, кол кармашып, үйдү көздөй чуркадык. Буттарыбыз тизеге дейре баткак, үстүбүз шөлбүрөп суу, жаан бетибизден 10 талаа болуп шорголойт. Эриндерибиз көгөрүп кетиптир, бирок мен мунун бирин да сезген жокмун. Жүрөгүмдүн жалыны бүткүл ааламды жылыткандай. Зайра да мени карап коюп, майрамдуу күндөй жылмаят. Ал өз үйүнө чуркап кетти. Апам мени жемеледи. Кулагыман чоюп, шилиге да бир-эки жолу берип калды окшойт, бирок аны туйган жокмун. Анткени ойлорум, сезимдерим, кыялдарым баардыгы башка жерде, жанагы үңкүрдө, Зайранын жылмайышында, анын жылдыздуу маңдайында эле. Жок, мен ал күндү эч качан унутпайм. Андай күн эч кимдин турмушунда болбойт. Ошол күнү менин көкүрөгүмдө көптөн бери уктап аткан өтө чоң бир нерсе ойгонуп, кыймылга келип туйлап, өзүмдү элиртип, сезимге, кыялга мас кылгансыды. Ал түнү уктамак кайда. Таңды таң аткыча канаттуу ойлор алып учуп уктатпады.
Tаңга жуук атамдын чий баркыт чепкенин жамылып эшикке чыктым. Ай жап-жарык, асман чайыттай ачык. Миллиондогон жылдыздар күндүзгү жаанга таап-таза болуп жуулгансып жаркырашат. Бирок бир жылдыз баардыгынан мээримдүү болуп, ааламга башкача нур чачкансыйт. Ал чолпон, менин чолпонум, менин Зайрам, Зайракем. Аба кандайдыр башкача, жеңил жана тунук, талаа жактан жердин, эгиндин жыты аңкыйт. Кандай сонун. Турмушта ушундай укмуштуу, рахаттуу. Тигине менин жылдызым, менин бактым. Колумду сунсам эле чолпонума жетем. Ал жап-жакын. Жанатан бери алаканымды жылуу тили менен жалап жаткан кумайыкты эми гана байкадым. Чык, Кудай урган. Колумду чепкенге карчыдым. Турусбек, эмне уктабай жүрөсүң? Күндүз калкоздун уругунан жегенсиң го, күбүлдөтүп. Кара баскыр, бас үйгө, деди энем. Мен чочуп кеттим. Жок, деп үйгө кирдим. Таң атты. Эми күн чыгат. Анан мен Зайракени көрөм. Мен жөнүндө ойлоп аттып экен. Бирок ал күнү Сайра үйүнөн чыккан жок. Кийинки күнү энем экөөбүз короодо бир жумуш кылып жүрдүк эле, көчөдөн таягын артында болгон Зайранын чоң энеси өтүп бара жатыптыр. Эшилгер болсун келиним. Байын келгенде биздикине бир келип кетсинчи. Жанагы менин жаман кызым мурда күнү жаанда сууга барып, суук тийип калган окшойт, жөтөлүп тыысып калыптыр. Деди да кете берди. Макул жеңе, айтайын эрте келсе. Энем кайдыгер жооп берип, тезек чампалай баштады. Атамдын бир кесиби жөнүндө айтпай кетиптирмин. Айылдагы келиндер аны тамыр чаки деп тиргешет. Чындыгында эле атама келип тамырын карматып, суу ич десе суу ичип, май ич десе май ичип жүргөндөрдү да көргөнмүн. Зайранын чоң энеси атамды чакырып атканынын себеби да ошол. Зайра ооруп жатат дегенди угары менен энемди ары бери алаксытып туруп, ал канчоң энемдикин көздөй чуркадым. Шарт эле кирип барып, Зайракенин ал жайын билейинчи дегем, бирок дарбазасына жеткенде тартына түштүм. Алардын карала ити чолойгон куйругун эрбеңдетип мага шыйпыңдады. Мени жакшы таанычу эле. Кантип кирсем? Мурда кире берчү элем, эми эмнегедир уялам. Ары бери чөбөлөндүм, кире албадым. Айлам кеткенде куроого кирип терезеден карадым. Зайра бир нерсени тигип төшөктө жатыптыр. Мени селт карады да кубанычтуу жылмайды. Кандай? Деп башымды ийкедим. Ал эч нерсе эмес, жакында айыгам дегенсип жылмаюусу менен жооп берди. Артымда карасам Зайранын чоң энеси келе жатыптыр. Жылт койдум. Үйгө келсем энем дагы урушту. Кадасынча мени өлүгүмдү да, тиригимди да кошо көргүсү келип атыптыр. Атаңдын жагын куюшканы кайда? Калаага барган атат. Сарайдан куюшканды алып чыгып атты токудум. Үйдө атам менен Мырзабек Зөөкүр бауырашып отурушуптур. Экөөдөн кызуу. Ой абышка, базарга барсаңар мына бул көрпөнү сатып, бир аш мүшкө мамиле чай, бир тоголок самын ала кел, эртең кир жууйм, деди энем. Ичип алып жүрбө акчаны, мындан башка бир тыйындык эч нерсе жок. Мен кошо бара жаткан соң кам санабай эле кой. Мырзабек Зөөкүр күркүрөп атамды далга чапкылады. Согуш жылдары чай, самын, ширеңке, туз, керосин деген нерселер өтө каат болчу. Чайдын ордуна көбүнчө зардепти күйгүзөк кууруп жиберип ичер элек. Баарынан да самын тапмак кымбат. Бир тоголок самын 30-40 жумуртканын баасына келет. Атамдар энем берген кичинекей көрпөчөнү дагы бир нерселерди куржунга салып Пржевальскийге жол тартышты. Ал күнү мен Зайралардын терезесине 4-5 жолу бардым окшойт. Түн киргенде акыркы жолу деп дагы бир бардым, бирок Зайралар шамын өчүрүп жатып алышыптыр. Эртеси кечке жуук атам менен Мырзабек келди. Экөө тең өлгөндөй мас. Тилдери булдурап сөзгө келбейт. Экөө эки мүшөк картошкадай болуп, күп этип, ээр токумдарынан ооп жерге түшүштү. Жөн кой, өлсүн экөө тең ушул жерге жатып, деп алкынды энем, бирок мен атамды да Мырзабек абамды да сүйрөп үйгө алып кирип, өтүктөрүн чечип заткызып койдум. Сени шашпа. Масың тарар, эртең менен эсиңе келерсиң, ошондо көрсөтөм сага базарлаганды. Энем кагынып силкинип эшикке чыгып кетти. Эртең менен бакылдашып, энем менен атам урушуп атканын угуп ойгондум. Жогол үйдөн, төшөгүмөн айлан. Мындан көрө согушка кетип, ошол жактан өлсөңчү элдей болуп. Чык сасыбай, деп энем эки көзү шишип, чачы үрпөйгөн атакемди жулкулдатып жаткан экен.
Ой, мен сага эмне кылдым? Деп күңгүрөйт атам. Кокуй, эмне кылдым дей турбайбы? Эми кайда барам? Жогол үйдөн. Кана кечеги көрпөнүн акчасы. Кана чай, кана самын. Ой, самын кана дейм кулкунуңа келгир. Кайсы самын? Кече Мырзабек экөөңөр ичип алган самын. Ичкен эмеспи самынды? Кана ичпесең? Туякта тиги кимдикинде калыптыр. Жогол, ошол самынды таап келмейинче үйгө кирем деп ойлоба. Жогол үйдөн. Сен да жогол буянкеш атаң менен көгөргөн чечек. Деп мени да шилиге бир муштады. Атам экөөбүз ээрчишип чыга кеттик. Мен го макул баламын. Анан атам эмне коркот? Түртүп атканда жаакка бир чаппайбы? Деп да ойлоп кеттим. Анткени кыжырым аябай келди. Мырзабектикине барсак ал шашпай үшкүрүнүп чай ичип отуруптур. Аялы эстүү окшойт. Эч нерседен сыр алдырбай жымыңдап бизге чай куйду. Моке, эртелеп келип калыпсың уулуң экөөң, деди Мырзабек атама. Кече экөөбүздү Кудай уруп салган турбайбы? Кемпиримдин самын ал деп берген акчасын ичип коюптурбуз. Уулум экөөбүздү кууп чыкты. Самын таап келмейин үйгө киргизбейм дейт түгөңкүр. Бир айла таппайсыңбы? Менин долумдун сырын билесиң го өзүң. Да, эмне айла табыш керек? Экөө тең ойлонуп калышты. Самынды кайдан табасыңар? Эч кимде жок. Табылса да өтө кымбат, деп шыңк этти Мырзабектин аялы. Аңгыча эшиктен кичирээк бала чуркап келди. Моке, сизди Зайранын чоң энеси келип кетсин дейт. Мени эмне кылат экен ал кемпир? Зайра ооруп атат. Дем салып берсин дейт. Эртең барам деп айтты да. Азыр убакыт жок. Өзүбүз чоң түйшүктөн кантип кутуларыбызды билбей айлабыз кетип турат. Ай, токто. Моке, айла таптым. Мырзабек атамдын кулагына бир нерселерди шыбырады. Атам болсо жок жерден айла тапкандай башын ийкеп, азыр барам, деди келген балага. Бала чуркап кетти. Мен атамды ээрчип барайын дедим, бирок атакем бар, жанагы кабыландай жулунган көк чал энеңе самыныңды азыр алып келет деп айт, деди. Силер менен барам. Эмне, дем салганды көрө элексиңби? Бар үйгө, деп зикилдеп коюп, Зайралаткына кетти. Үйгө келсем, апам чырылдап киргизбей койду. Азыр алып келет самынды, десем да болбойт. Айла жок, короодо отурдум. Бир кезде атам келди. Колунда кагазга оролгон бир тоголок кир самын жүрөт. Ал күнү энем кир жууду. Мен далым жооруганча суу ташыдым. Караңгы киргенде Зайранын терезесине бардым. Ал энесине Каныбекти окуп берип атыптыр. Шек алдырбай бир топ кыдайрак карап турдум. Бир кезде атам кирип барды да алкан чоң неме кагазга оролгон нерсени берди. Жакшылап карасам жанагы самындын калдыгы экен. Мунаке, дубалап келдим. Киринт, деди атам. Аңгыча коңшунун ити караганымды көрүп тарылдап үрө баштады. Үнүң өчкүр. Кетүүгө туура келди. Үйгө келсем энем, жанагы самындын алкындысын көрдүңбү? Деп сурады. Жок. Жоголуп кет. Ушул эле жерде турбайсыңбы сайгактабай? Үйгө кирип чыкканча самынды бирөө алып кетиптир. Деди да менин өлүгүмдү да тиригимди да көргүсү келип турганын билдирди. Жана атам Зайранын энесине берген ошол самындын алкындысы экени шексиз, бирок аны энеме кантип айтам? Уруш талаш кайра башынан башталат да. Энем эртеси да түшкө үйгө келгендердин баарына жоголгон самын жөнүндө, акча жөнүндө айтып, 4-күнү гана араң унутту. Ошол күнү Зайранын оорусу күчөп, жөөлүп атат деген кабар болду. Мен муну угар замат алардыкына чуркадым. Тартынбай эле тышкы үйгө кирдим. Анда 1-2 келин менен колхоздун бригадири отуруптур. Зайрага туулган сөрөй неме болчу. Боз бала, келип калыпсың, сүйлөчү, деди ал мага. Зайра оору дейт, көргөнү келдим, деп шашып калдым. Тегини карасаң жашабагыр. Эмитеден күйөөлөп жүрсөң, кийин кайда барасың? Бригадир өзүнүн куудул сөзүнө өзү жыргап күлдү. Беркилер да жылмайды. Мен уялып кып-кызыл болуп кеттим. Жетишет, сенин дарыкер атаңды көргөнү. Же сен да дубалап берем деп кемпирдин самынын алдап кеткени турасыңбы? Ал мени ачуулуу көзү менен карады. Кичине бала, ким менен бакылдашып атасың? Деди ички үйдөн Зайранын чоң энеси. Жанакы самынын теңин алдап кеткен дарыкердин уулу келиптир. Мен кирерге тешик таппай, ары бери кайсалап турдум да жылт эшикке чыгып кеттим. Артыман, жашабагыр, тегине карасаң, азыркы балдар ушундай,
деген шылдыңдар угулду. Мырзабек атама эмне деп шыбыраганын, атам самындын айласын кандайча тапканын, анан ал самын кандайча энемдин колуна түшүп, кайра Зайралардыкына жеткиргенин мен эми толук түшүндүм. Эртеси да Зайра эсине келбептир. Жанакындай шылдыңдан коркуп эми Зайранын терезесине барганды да койдум. Кийинки күнү согуштан Зайранын атасы курман болгондугу жөнүндө кагаз келди. Байкуш кемпирдин жалгыз небереси тегинтип өлүм алдында жатса, жалгыз уулуңан айрылдың деп кантип угузабыз дешип, кара кагазды убактылуу жашырып коюшту. Зайра кемдин абалы күндөн күнгө начарлай берди. Мен болсом жүжөсү сууга түшүп кеткен күрпүчө айлам кетип ары бери чебелендим. Жарык эткен шамым күндөн күнгө үлбүрөп, өчүп бара жатат. Таңды таң атканча көз ирмебей, ойлорумдун бардыгы Зайрада. Экөөбүздүн жаанда шөлбүрөп кыядан келе жатканыбыз, анан өңкүрдөгү татынакай болуп мөлтүрөп мени карап жылмайышы көз алдыман кетпеди. Бир күнү таңга жуук терезени бирөө какты. «Бу ким?» дедим тура калып. «Турусбек, атаң үйдөбү?» «Ооба, чакыр батыраак, Зайранын шайманы бошоп калды». Бирөө мени оор нерсе менен төбөккө чапкансып, көзүм ымыр-чымыр, башым кеңирей түштү. «Болбат, атаңды чакыр!» деген үн өтө ыраак жерден угулгансыды. Мен калтырап, атамдар жаткан бөлмөгө кирдим. Аталап бакырсам да, өшкүрүп пышкырып ойгонбой койду. «Кечинде ичип келген, ойгонот дейсиңби? Өзүм барайын», деп энем туруп кетти. Энем таң атканда келип, «Байкуш кыз, 2-3 жолу ары барып бери келди. Чарчап калса убалы атаңа калат», деп ыйламсырады. Мен түшүнбөй энеме жалырадым. «Бая күнү сууга барганда кичине тумоолоп калса керек. Атаңды дем сал деп чакырса, тамырын кармап көрүп, жакшылап киринтип туруп, жаш сорпо бергиле дептир». Энем бир нерседен шек алгандай мени карап алды да, ички үйгө кирип кетти. Ал күнү ат жиберип, түптөн Алексей Степанович Кривоносов деген докторду чакырып келишти. Айылдагылар аны Кривонос деп коюшчу. Ал жылдары далай адамдын жанын алып калган. Айрыкча айылда кара тумоонун эпидемиясы тарап кеткенде, өзү эси ооп жыгылып калмайынча күндөбөй түндөбөй айылды кыдырып, укол коюп, ооруларга дары берип, төшөнчүлөрдү дезинфекциялап иштечү эле. Кривонос Зайраны көрүптүр да, «Айла жок, кайрат кылыңыз байбиче» дептир. Дарты эмне экен десе, мурун анча-мынча суук тийсе керек, анан кабылдап кетип, 2 кабыргасынан тең сезгениптир. «Мени мурунтан чакырганда айла болор эле», деп жооп бериптир. Ошол түнү Зайра таңга жетпей калды. Мына болгон иш. Адамдын өмүрүндө бир гана сүйүү болушу мүмкүн. Зайраке. Ал дайыма көз алдыма келет, күлүмсүрөйт. Кийинки жылдары анын өңү, түсү туман баскансып унутулуп баратат. Жылдар, бирок жылмайганы, 2 кичинекей алтын балыктай жылтылдаган сөйкөсү дайыма таптана көз алдымда. Турусбек чөнтөгүнөн сигарет алып тартты да, унчукпай калды. «Эмне үчүн сен күнөөнүн бардыгын атаңа коесуң? Оорусу катуу болсо ким болбосун айыкпайт да», деди жанатан бери унчукпай көзүнүн жашын көлдөтүп отурган Рапия. Албетте, атам кылды кылгылыкты. Анын боштугу, анын мажүрөлүгү, ал энемден корккондугунан жанагындай жок дарымдоону таап, сабатсыз караңгы кемпирдин самынын алдап алып отурбайбы? А Зайра болсо эмне? Жетил эле кыз, энесинин тилинен чыкпайт да, сууга түшүрбөсө кабылдап кетпес эле. Чындап текшерсе соттоочу иш бул. Караңгылык, сабатсыздык. Таң атып калыптыр. Биз 1-Май көчөсүнө жеткенде, асфальтка суу бүрккөн машина көпөйүп чыга келди. Күндүн нуру миллиондогон алмаз тамчыларга чагылышып, укмуштуу түргө бөлөнүп, кол кармашып келе жаткандардын көзүн уялтты.